биринчи кезекте турган бул азык түлүк коопсуздугунда бир аз өзүңүздөрдүн жан дүйнөңүздөр менен кеңешип аракет кылсаңыздар болчу. Эми бул туура эмес да, бул жерде канча мына 4-5 служба отурасыздар, министрликтин орун басарлары отурат. Берген маалыматыңыздар бир чочуп отурасыздар. Сиз мына бажы кызматы Кыял Белекович канча убакыттан бери иштейсиз бул кызматта? 8 ай. Эми 8 айдан бери иштесеңиз, бажы кызматына чейин кайсыл жакта иштегенсиз? Минфинде иштегем. Тем более Минфинде иштеген болсоңуз, мамлекет мына госслужбада иштеп маалыматыңыз бар экен. Эми сиздин бул жерде азыркы эми өтө бир мындай күлкүмүштүү бир көрүнүш болуп атат да, сиз чочуп отурасыз. Ушундай перечендер бар экен деп биринчи жолу көрүп атасыз. Мен карап отурсам, азыркы Алишер Ташпаевичтин берген суроолоруна данныйларды экономика министринин орун басарынан алып атасыз данныйларды. Өзүңүз уят болуп атасыз. Эми ушул нерсе керекпи? Ушунчалык деңгээлге түшүп калдыңыздарбы же? Эми анчалык эмес да эми. Акылбек Үсөнбекович ар жуманын аягында бардыгыңыздарды жыйнап алып туруп жыйын өткөзүп атат. Ошол жерде отуруп алып туруп обсуждение кылып атасыздар. Жалпы министриңиздер же министриңиздер угуп туруп эле сиздер орун басарларга жетпей калып атабы? Вообще иш жок. Ал жерде жомокту жазып келдиңиздер. Бул жерде мына антимонополия бир жомокту жаздыңыз. Эмне деп түшүнүп атканыңызды, окуганыңызды өзүңүз дагы түшүнбөй атасыз. Антимонополия мисалы мына сиздер ачык айтканда өзүңүз деле айтсаңыз бир күчсүзсүздөр, эч нерсе кыла албайсыздар, эч кандай чечим кабыл ала албайсыздар. Экономика министрлиги переченге кирген деп атат, сиз жок деп атасыз. Бул жерде отуруп алып туруп шерменде болуп атасыңар. Уят да ушул нерсе. Жалпы кыргыз элинин алдында уят болуп атасыздар. Эми биздин президентибиздин саясатын колдоп аракет кылайлы деп туруп сиздерге окшогон кайдыгер жетекчилердин айынан артка кетип атабыз. Өзүңүздөрдүн эмне иш кылып атканыңыздарды түшүнбөйсүздөр. Анан эми эгерде чындыгында тарта албай аткан болсоңуздар, мындай жакшы патриот, кыргыз эли үчүн, Кыргызстан үчүн күйгөн, акылдуу, билимдүү жаштар бар. Ордуңарды бошотуп бербейсиңерби? Ушинтип уят болуп отургандан көрө арызыңарды жазып эле кетип калбайсыңарбы?